Жалал Абад облусунун аймагында даңазасы таш жарган ондогон туристтик жайлар бар. Алардын катарын айланасы жаңгак токойлору менен курчалган, керемет кооз жаратылышы менен таанылган Арстанбап турбазасы тууралуу өзүнчө айтууга болот. Бир кезде бул эс алуу жайы таланып тонолуп, туристтер да келбей калган жагдайлар болгон. Бирок бул жайга иш билги жетекчилер келип, абал тез арада калыбына келгендигин жергиликтүү жашоочулар жана мында келип эс алгандар белгилешет. Келген конактар бардык эле ыраазы болуп кетип атат, өзгөрүүлөрүн көрүп, коттедждер, базар, туалет, условия, анан кийин асфальт жолдор, шунча жылдан бери болбогон асфальттар болуп атат. Анан кийин вараталар, заманбап вараталар, бар жок условиялар болуп атат, Кудай кааласа. Өзгөрүүлөр жакшы. Биз аралап жүрүп көрдүк. Мындан 30 жыл, 35 жылдан бери эч нерсе жаңыланган жок эле. Былтыр өкмөткө, государствого өттү бул жер. Мамлекеттик жайлар өткөндөн кийин 1 жылдын ичинде кыйла өзгөрүүлөр 60-70%ге жакшы жагын өзгөртүр. Ошон үчүн жетекчилерге чоң рахмат айтып кетем. Мындан кийин деле биздерге бүт шарттарды кылып эс алганга шарт кылып берсе, ошону дагы деле чоң рахмат айтып кетебиз. Турбаза пансионатына биринчи жолу келип атам, Ала Бука районунан болуп. Бул пансионат мага абдан жакты, природасы деле жакшы, бардык жерлери сонун экен. Абдан бизге жакты бул природа, бул пансионат. 1971 жылы түптөлгөн Арстанбап турбазасында буга чейин мындай оңдоп түзөө иштери болбогондугун турбазанын директорунун орун басары билдирди. Былтыр ушундай 30 жылдан бери болбогон иштерди мамлекет башчыбыз Садыр Нуржоевич канча кыдышайышты немесимен жаңы директор мына дайындалып келип, колубуздан келгенче асфальт бастык, жаңы базар курдук, мына Кудай буйрса жаңы домиктер түшүп атат, базар салдык, кир жугуш жер жаңы салып атабыз, бүт эскиликтен жаңылап атабыз. Кудай кааласа эмди жыл өнүккөн Кыргызстанда өнүккөн турбазалардын бири болот деп эсептейбиз. Кудай кааласа колдан келгенче салымды кошобуз. Туризм тармагынын өнүгүүсү ушундай жайлардагы абалга көз каранды. Андыктан Арстанбап жергесиндеги кооздуктун ажарын ачкан мындай жайлар азыркы кезде эс алуу жана ден соолукту чыңдоо туризмин колго алууда. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Базар Коргон району.